алейкум эжеке. Ben ушунча бала менен эшиктеп алдым. Анан жолдошум да ичип, ушинтип мени болсо күнүгө ичип келет. Мени кол көтөрөт, балдарымы да кол көтөрөт. Бал канча балаңыз бар? 8 балам бар. Анан кийин тынчтыкта бербей койду. Мага жардам бериңиздерчи. Ошого да шүгүр айтам эже. Азыркы учурда эмне курсакта ачкабы? Ачкада болдук. Жүрүңүздөр кеттик. Балдарыңызды алыңыз чогуу. Менин үйүмө барабыз эжеке. Үй тапканча, квартира тапканча алып турасыз. Allah razı için жардам бериңиздер. Макул. Эки бала бар экен да. Көжөлөр, балдарга жүрөгүм ооруду, ачык айтайынбы? Мындай сууда эштен алыш бул эмне деген бале? Жүрүңүздөр, ыйлабаңыздар, баска. Жүргүлө. Бас. Урматтуу кыргыз эли, азыркы учурда ушул бир комнатный үйдө жашачым, ушул балактын жазуу үчүн кичине суудагы биякта болтурсун, суук эшик, анан тексттерди илип кеттим, келиңиздер, эртеңден баштап жакшы үйгө чыгарып, продуктларын алып берип, необходимый нерсени алып берип, эчтекеси жок келдим, бирден кийин коляска, ачык айтканда төшөк, ким эмне жардам берип алса, төшөк, бут кийим, даже носкилер жок экен, носки, любой жагынан жардам берсеңиздер болот, кийим, мына тап кетсең да носки жок экен, чет алады. Билсин, көрсүн да. Келиңиздер, чогуу биз барыбыз, бириндикте жеңебиз. Сын такканда пайда жок, бул дүйнө кайтар дүйнө. Учуп колубуздан келишинче жардам берейик, алыктын ыраазычылыгы үчүн.